Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүн Кара Суудабыз тугандар. Кара Суунун Сарыколот айылынан ушул бүгүнкү чыгарылышта ушул Еламандын коросунан тугандар. Еламандан бүгүнкү чыгарылышта бир айтымына караганда улагы там аят чыгат экен. Бүгүнкү чыгарылышта канча ат чыгат, кандай аттар чыгат сиздер менен чогуу көрөбүз. Баалары сөзсүз түрдө айтылып, содалашып, алдагы номерлерге байланышка чыгып, содалашып көрсөңүздөр болот. Эгерде видео чыгарылыш жаткан болсо, класс деген белгини басып туруңуздар достор. Аттардын маалыматын сиздерге бир шекеден жеткирип бердим баштаганда. Еламанда келип калды. Еламан, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Денсаулык иштери жакшыбы? Жакшы, жакшы. Бүгүнкү чыгарылышка канча ат чыгарабыз? Бүгүн чыгарышта 2 ат чыгарабыз. 2 ат чыгарабыз, а? 2 ат чыгарабыз. 2 ат чыгарабыз. Биринчи номерде ушул чоң аттын маалыматын берден баштайт экенбиз анда. Кашка чоң ат. Кашка. Биринчи эле ушунун кайманатын айтчы Еламан. Бунун кайманатын Шырам деп коет. Шырам. Ооба. Аттын Шырам Кашка. Шырам да. Ошодон Шырам деп приска болуп койду. Аттын биринчи жашынан баштасак, Жашынан, 5 асый. 5 асый. 8 жаш. 8 жаш. Породасына келсек, порода чисто кара байыр. Таза кара байыр. Кыргыз жылкы. Кыргыз жылкы. Аралашмасы жок кыргыз жылкы. Бою 1.65тин тегереги. 1.65 таза чыгып калабы? Чыгып калса керек. Чыгып калышы мүмкүн, а? Бирок өзүм мындай көз чаган менен 1.65 деп атабыз. 65. Ооба. Өлчөп көрбөдүң? Өлчөп көрбөдүк, бирок метр салып. Аттын эң негизгиси ат өтө көчтүү жылкы. Көчтүү жылкы. Өтө көчтүү жылкы. Билген адамга ат өтө жакшы ат. Анан ат өтө улак, өтө жакшы, өтө мындай профессионал болгон ат да. Муну мындай алган адам күйбөйт да мындай немегечи. Алган адам улагы тууралуу бир жакшы бир улагын көргөн болсо рахмат айтат деген, а? Рахмат айтат, обязательно рахмат айтат. Эми бунун улактагы далилдери дагы бар. Ээси менен, чапкан палвандары менен деле прямой сүйлөштүрүп, баягы немесин далилдерин алып беребиз. Ошондо кандай улактарда чабылып жүргөн бул? 5-5те чабылып жүргөн Аламанда, аламанда. Аламан улакта. Аламанда өтө чоң улактарда чоң жакшы результаттарды төө машина ушундай результаттар кылган ат да. Көрсөтүп жүргөн. Ооба. Эми насып экен биздин колго келип калды. Анан ушу элдин немесинен назарына салдык да эми. Эйсин таап. Эл бааласын деген эме? Эл бааласын эми. Эл бааласын. Атты тааныгандар болсо, улагы тууралуу маалыматты, жакшы ой пикирди комментарийге жазсаңыздар болот достор. Мынакей аттын көкүрөгүн караңыздар. Таза кыргыз жылкысы. Улакка дагы саналуу гана айлар калды тугандар. Ооба. Улакка бир сезонго бир жакшы ат издеп жүргөн болсоңуздар, көрсөңүздөр болот. Еламан эми аттын бир кашкабактарын көрсөтпөйдүбү, а? Ооба, кашкабактарын. Атты азыр деле бастырып атабыз. Бастырып анан мына жайкы улактарда если бир мындай сынайбыз, бир атты салып көрсөк кандай болот деген адамдарга атты бир мындай келесин салып көрүп деле акча эсептей берет. Эсептей берет. Өзбекстандан келип, Казакстандан келип же өзүбүздүн палвандары болуп келип атты бир сынап, бир мындай салып аттында бир салганга бузулбайт да, алып басып атат. Барып сынап, анан кийин акчасын эсептей берет. Мындай корко турган ат эмес бул. Машалла, мына. Кудай кааласа гарантиясы 100%. Аттын мүнөзү кандай экен негизи? Аттын мүнөзү кароого өтө жош. Кароого жош. Ишпала деле мине берет. Өтө жош. Денсаулыктары баары жакшы. Денсаулыктары эми сыртынан эле айтып турат кандай. Ат өзүн алып жүргөнү, буйругун. Буйругу көтөрүп деген, а? Өзүн таза алып жүрөт да. Таза. Жеп ичтери баары жакшы, а? Жеп ичтери дагы мындай. Ошол жерге айдаган аттын бир путу колун бир көрсөтөйүн. Таза жерге айдап. Таза жерге айдаган, а? Аттын путунда мындай таза жер калган эмес эми, ачык айтканда тебенине. Ооба, жогоруда көрөсүз экөөбүз дагы мынакей. Ооба. Аттын мына улакта шырам болуп менет кылыптыр, а? Ооба, эми бул аттын бүт путунда шырам. Анан аяп нетпейби негизи? Жок, бул эми ошо неме болгон да. Мына улакта. Ушул жерде. Бул ошол чоң улакта баягындай зым речаткага кирип кетип, ошо зым решетка союп кеткен экен. Муну ошо айыктырып, бул жөн эле карт болгон. Мына буттары бүт шырам болуп кеткен булар. Шырам. Ат ошондон шырам экен да негизи, а? Шырам, мына жамбашында шырам. Эрки жамбашын көрсөтсөң? Бияк да. Биягында. Ошол жерде шырам. Ошо сеткага кирип кеткен, айырып кеткен. Ат кыскасы өзүнүн аягын эмес экен, а? Ооба. Бир жерде. Мына жанына ай турган жылкы эмес. Жанына аягын эмес экен. Поезд да. Анда кандай кылабыз? Бири-бири көрсөтөбүзбү эми? Ооба, бир мындай өнөрүн көрсөтөлүк кыска-кыска. анан жылоолорун. Жылоолорун көрсөтөп, буроолорун көрсөтөлүк эми, а? Мынакей тугандар. Аттын аягы кандай экен тугандар? Жакшы ой пикир жазсаңыздар болот экен. Жеңил экен негизи, а? Өтө жеңил. Камчыны сүйбөйбү? Жок. Өтө мындай
өзүн жакшы алып жүрөт. Достlar, көрсөңүздөр болот. Эми Иламан булакты кайсы палвандар чыгып жүргөн экен? Атактуу палвандардан. Ошто атактуу палвандардан 2-3 палван чыгып жүргөн. Мындай кызыккан адамдар болсо палвандардын өзү менен дагы телефон аркылуу сүйлөштүрүп, аттын мындай гарантиясын алып беребиз. Алып бересиңер болот, а? Жакшы. Үкам бир узун кой берем. Узунураак коелучу. Кой бер узак, кой бер катты. Мына тугандар, камчынын кереги жок, чындыгына бир урду. Ушунусу дагы бирок место тарлыкла делеман, а? Ооба, бул атта. Место тарлыкла болот. Машалла, мына. Болду, үкам. Күмүстүктө Түнгөлүк Кара Суунун пагодасында. Иламан аттын эми баасын айтабызбы? Жогоруда мен айтып өттүм, аттын баасы сөзсүз айтылат деп. Ооба, сөзсүз бул аттын баасы айтылат. Алдын көкүрөктөрүн тартып койсоңуз, омурун тартып койсоңуз болот. Аттын көкүрөк. Мына атты бизге карата айтасың. Бизге карата, болушу да турат. Мына тугандар. Аттын көкүрөк, омурлоңуз көрсөңүздөр болот. Машалла. Иламан эми келиштирип айт. Бир. Аттын баасы 7000. Эл сурай турган кылып. Эл сурай турган кылып. Кеми бар. Жеткизип бере турган болсо кайсы жер болсо жеткизип беребиз. Жеткирип берилет. Жеткизип беребиз. Анан доставка уюштурулат, а? Кысаса. Казакстангабы, же Өзбекстангабы? Эч неме жок, проблема жок. Анан жок, келип чаап көрөңүз, келип чаап көрүп, коногуз болуп кете берет. Жалт жакпаса кете берет, эч айырмачылык жок. Айырмасы жок, а? Жакшы. Ат чындыгында жакшы ат экен тугандар. Кудай кааласа, бая жүзүбүздү жер каратпайт турган 100% гарантиясы бар ат. Баягы кийин дагы ушул аттын аркасынан бир 2-3 атты сүдүрүп кете турган ат да. Ооба. Жакшы ат экен негизи. Аттын мага мындай бир өзүн алып жүрүшү, анан кийин дене мүчөсүнүн тазалыгы. Таза. Бирок ат булакта өтө менет кылган. Менет кылган экен. Аттын баасы 7000 доллар тугандар. Сөз түрдө айтылган баасынан кеми болот. Содалашып көрөсүздөр. Анда биринчи номерде кетти Иламан, а? Болду биринчи номер. Экинчи номерде дагы ат чоңшунда чоң ат барбы? Бир арканын аты бар, ошону тартып коелу. Арка. Буну алдыга берки арка экен анда. Аркасы бар. Жакшы. Улантабыз анда. Мына тугандар экинчи номердеги Иламандын экинчи номердеги тору кашка атына келип калды. Иламанда баштайлы. Экинчи номердеги аттын жаш турабайт биринчи. Жашы 4 жаш. 4 жаш. Жаш жаңасы. Жаңасы. Машалла. Бул да таза кара байыр. Породасына келсек, породасы боюнча таза кара байыр жылкы. Таза кара байыр. Улагы былтыр ошо палондар чаап такшалып үйрөтүп койушкан экен, улак гарантия. Улагы жок. Бир атты сынап алам дегендерге сынап ала беришет. Ат уже такшалып үйрөнгөн ат. Бул деле жоон жолуп экен, а? Бул дагы бою гана кичинерээк болбосо, бирок өтө жоон мындай көч жылкы. Танкырат нурана каратан жылкы. Тат аягы, омурлору кең. Узунунан баштасаң болбосо? Узундан баштырчы. Бул жоон ат экен барбы? Мойнулары жоон экен. Бою канча чыгат эми? Бою 1.55. 1.55. Бирок алыстан 1.55 көрүнбөйт. Чоң аттай көрүнөт. Чоң аттай көрүнөт. Мындай жоондук үчүн өзүнүн боюн мындай кичине көрсөтпөйт да. Мына тугандар. Улактарда жүргөн, чабылган. Улактарда жүргөн, чабылган, үйрөтүлгөн, а? Үйрөтүлгөн, дайын. Кудай кааласа гарантиясы 100% чаап. Муну дагы чабып көрүп алса болобу? Ооба, чаап көрүп алса болот. Жайып улактар ар жума эле улак. Жылылап чыгам ушундай. Ушундай кирип барабы, ушинтип эле, а? Ушундай эле алып жүрөт өзүнүчү. Моюндун жоондугуна. Дагы бир кагып кой. Машалла. Береке дагы өйдөгө карап как. Кагып койдук, а? Жакшы ат экен негизи. Иламан. Жакшы. Кычымдуу. Биз дагы ошо издеп жакшы аттарды баягы неме кылайын деп жеткизейин деп. Иламан, сен айтымга караганда мындай бир улагына жооп аттар ыстасың ошондо? Мен Ошол тууралуу кыскача айтып кетчи. ооба. Негизи баягы возврат кудай кааласа боло элек да. Боло элекпи? Буягынан кудай кааласа жакшы аттарды үйүнөн алып, ээлерге жеткирип беребиз. Жакшы атка результат кылып, үйүнө чейин чакырып конок кылып алсак дейт. Анан мындай тарбиясы келишпесе бир аз келтиресиң, убакыт кармайсың, а? Өзү деле улакчабыз. Атты бери айдашып путуп алып үлгөрүп коелу. Ар жумасында улактабыз да. Колдон келишинче тарбиясын берип. Көбүнчө улакка басым жасайсың аттын, а? Улагына. Мындай бир сынына же боюнун бийиктиги бизге основной баягы сын эмес, основной кылга турган ичи да. А бул
Миң сулуу болуп, миң чоң болгону менен ол биритпеген иш кылбаса ол Улакка жарабаса деген. биритпеген да. Эми кээ бир адамдар үчүн көпкө мине бериши мүмкүн, бирок биз үчүн баягы чоңдугу же сулуулугу баягы эч нерсе кылып бербейт да. Еламан аттын карды ток экен негизичи. Анан ичине эти бар экен. Не кылсын, чапсынбы? Кичине кыска кое берсин. Бир кое берсин да. Бир кое бер, а. Атугандар. Ошол жерден кичине кыска кое ат өз туруп калды, бирок Дагы бир кое бер, а. Болду. Ат негизи чуркагыдай, ишке жарагыдай. Жарайча, Кудай калса бизди уят кылбайт. Гарантиясын берип сата беребиз. Анан ушу сынап алам дегендегилерге мына күн улак бар дейбиз, келип сынап деле алып. Улакта көрүп, а, сынап кеңири чабып көрүп алса болот. Эми 2 номердеги тору кашканын баасына келели. Бер айда чүкөм. Бер айда ушундай калып отуруп. Путарын немелерин алдылар, мен тартып койдум. Путуголун баарын көрсөттүм. Путуголу баары жакшы иншалла. Тик туяктар, тегерек кара туяк. Басы 3,5. Сол путу. Басы $3500. 3,5. $3500. Содалашып көрөсүздөр. Содасы бар. Айтылган баасынан кем болот, а? Кеми бар. Кем болот. Эми азыр основной эле мен деген Өзбекстандагы башка жакта чоң аттардын аркасына ушундай аттар алып берип иштеп атат, бирок бул аттардын аты чыкпайт да. Башкарды чоң аттар эле аты чыгып бул аттар. Топтон алчып кийген аттын аты чыкты. Негизи булар баягы немеде ошол аттардын аркасында көрүнбөй калат да. Өз негизи келгенде бардык мен менен кыйнаттын аркасында бир кичинекей неме ат иштейт да. Ишке жарайт деген. Неменин Атиланын аркасында деле ошондой ат бар. Берки Өзбекстанга кеткен чемпиондордун аркасында деле ошондой кыйын аттар бар. Бой кичинекей камкырап бул иштеп берет. Бирок бул аттарды эч ким тааныбайт. Чын-чынына келгендечи. Мына туугандар, Еламан бул атты 2 номерге, 2-чиге жарайт деп багылап атат. Негизинде атты бир жакшы палван келип бир чоң жыйындарга чапса да болот экен. Бою 1.55. Жоон жолпулугу бирок ат ортого чындыгында топко жарайт. Чоң улактарга чапса болот экен. Еламан 100% кепилдик берип атат улагына. Возвраты бар дедиңби? Возвраты бар. Бар дедиң, а? Аттын баасы көрүп алып кетет, если ат жарабаса, возврат кылып берет. Жакшы. $3500 айтылган баасынан кеми болот. Еламанда содаңы берсин. Бүгүнкү чыгарылышта жакшы бир улак тамыяттар чыгарды окшойт, а? Ооба, рахмат. Ушу элге жакшы аттар тартып алалы деп биз дагы менет кылып изденип жүрөбүз. Эми жакшы ат неме алса бизге дагы кылган ишибизге дагы көп жакшы сөздөр айтылат да. Жакшы. Жакшы аттарды чыгара бергенде. Содаңарды берсин. Рахмат, силердин дагы ишиңерге. Рахмат. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшүнгө чейин аман туруңуздар.